Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Либиянын жээгинде мигранттарды куткарышты. Жер ортолук деңиз аркылуу кишилерди мыйзамсыз ташууга каршы Европа биримдигинин аракеттери сынга алынууда. Тоо кен энергетика жана туризм Кыргызстанга инвесторлорду тартуучу эң негизги тармактар деп айтылды Лондондо өткөн кыргыз-британдык форумда. Добуштан да тез жүргөн транспорт менен сапарга чыккыңыз келет беле? 5 жылда буга да жетет окшойбуз. Технология жаңылыктары клик берүүбүздө. 1 жылдан бери Европа биримдиги жер ортолук деңизи аркылуу кишилерди мыйзамсыз ташуу аракеттерин токтотуу операцияларын жүргүзүп келди. Бирок София операциясы деп аталган бул аракеттер максатына жеткен жок деп билдирди бүгүн британдык парламенттик комитет. Бул операция куткаруу иштеринин зарылдыгын азайта алган эмес. Кечээ күнү эле Италиянын жээгинде 800 мигрантты куткаруу зарыл болду. Аквариус кемесине таң атпай байланышка чыгышты. Европадагы миграция кризиси дале чечиле элек. Аквариус кемесинин багытын деңизде куткаруу иштери менен алектенип келген SOS Mediterranean аттуу уюм көрсөтүп турат. Быйыл алар 900 адамды куткарган. Биз жакындап калганда алыста калкып турган кайыкты көрдүк. Ливияда мыйзамсыз мигранттарды ташуу кирешелүү бизнес. Кытайдан келген желим кайыктар өтө арзан жана тез даяр болот. Ал эми кайыктагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна көңүл бурбай деле койсо болот. Кылмышкерлер мигранттарга жардам чакырыш үчүн уюлдук телефон, Ливиядан чыгып кетүүгө жетиштүү мунай жана компас гана берет. Бул кайык 10 сааттын ичинде калкып отуруп 39 чакырым аралыкты жүргөн. Бирок Европа дале 241 чакырым алыстыкта жайгашкан. Биринчи жаш балдар куткарылды. Аквариус кемесинде чексиз доктурлар уюмунун өкүлдөрү медициналык жардам көрсөтүшөт. Мигранттардын бири куткарылганына сүйүнсө, экинчиси Ливиядан чыгып кеткенине кубанып турат. Ливия эркин мамлекет эмес. Биринчиден кылмыштуулук көп жана кара түстүү адамдарга кысым жасап куугунтукташат. Кайыктагылардын көбү Батыш Африкадан келген мигранттар. Алардын 51-и жалгыз сапарга чыккан 17 жашка чыга элек өспүрүмдөр. Куткаруу иштери бүткөндөн кийин аба ырайы бузулду. Деңиздеги толкундар кайыкты аңтарып салмак. Алар аквариус кемесинде эс алып жатышты. Бирок куткаруу иштери 1 саатка кечиксе, аман калгандардын көбү каза тапмак. Сиздер BBC-ни көрүп жатасыздар. Күндүн башка кабарларына токтолобуз. Хезбалла согушчан тобу Сириядагы башкы командири Мустафа Бадриддин курман болгондугун билдирди. Ал Дамаск аэропортунун тушундагы жардыруудан каза тапканы айтылууда. Мустафа Бадриддин 2005-жылы Ливандын мурунку премьер-министри Рафак Хариринин өлүмүнө байланыштуу айыпталган эле. Кытай аскердик күчтөрүн жаңыртып, 2020-жылга карата кибер согушуна даяр болгудай куралдуу күчтөрдү түзөрүн билдирди. Өкмөт Кытайдын элдик боштондук армиясынын согуштук жөндөмүн арттырууну көздөөдө. Дүйнөдөгү эң көп сандуу болгон бул армияда жоокерлер саны кыскартылып, заманбап курал-жарак менен жабдууга басым жасалмакчы. Польшада поезддин айдоочусу темир жолго токтоп калган унаа менен кагылышларын туйган соң жүргүнчүлөрү катуу жаракаттан сактап калууга жетишти. Ал саналуу секундтарда кагылышуу болоору тууралуу жүргүнчүлөрдү эскертүүгө жетишкен. Поезд саатына 100 км ылдамдыкта бараткан. Бүгүн Лондонда кыргыз-британдык бизнес форум өткөрүлдү. Эки өлкөнүн ишкерлерин чогулткан мындай форум 15 жылдан бери биринчи жолу болуп турат. Бул форумдун максаты Улуу Британия жана Европалык биримдиктин башка өлкөлөрүнөн потенциалдуу инвесторлорду табуу жана тартуу болуп саналат. Лондондун Нортон Роуз Фулбрайт борборунда өткөн форумда Кыргызстандын экономика министри Арзой Кожошов өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жана ошондой эле инвестициялык климатты жакшыртуу жана жеке менчик секторду өнүктүрүү үчүн өкмөт жүргүзгөн реформалар жөнүндө маалымат берди. Бүгүнкү күндө болуп аткан инвесторлор менен же ишкерлер менен болуп аткан көп эле маселени биз баардыгын өкмөткө чыгарабыз. Аны керектүү мыйзамдарды, керектүү токтомдорду баардыгын биз түзөбүз. Форумда андан тышкары тоо кен, туризм,
жана энергетика сыяктуу тармактарда кызматташуу инвесторлор үчүн пайдалуу болоору баса белгиленди. Өз кезегинде Кыргызстанда инвестициялар үчүн жакшы шарттын түзүлүшүнө чет өлкөлүк компаниялар дагы салым кошушу зарыл экени айтылды. Жакшы инвестиция деп чет өлкөлүк компания жергиликтүү бийлик жана өкмөт менен тыгыз иштешкенин айтыш керек. Ошондо баардык кызыкчылыктар эске алынат. Инвестиция баардык тараптар үчүн кирешелүү болушу абзел. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү өлкөдө башка мамлекеттерге салыштырмалуу салыктын аздыгын, электр энергиясынын жана жумушчу күчтөрдүн арзандыгын жүйө тартышууда. Ошону менен бирге өлкөнүн демократиялык багыты дагы инвесторлор үчүн жагымдуу жагдай экени айтылды. Биздин бренд демократия. Бийлик ачык, баарын кабыл алат, угат, тыңшайт, анан жакшыртууга бүт максатын жөнөтөт да. Ошол биздин жакшы жагыбыз. Ошентип бүгүнкү Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү тартуулаган сунуштар бул өлкөдө бизнес жүргүзүүнү каалагандар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөттү. Лондонда өткөн Кыргыз-Британдык бизнес форуму тууралуу толугураак биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Ал үчүн уюлдук телефонуңуздан BBC Кыргыз Chekit.com дарегин териңиз. Ошондой эле сайтыбыздан Каса Бирминг долбоору тууралуу аналитикалык материалды окусаңыз болот. Бул жумада технология жаатында кандай жаңылыктар болгонун апталык клик берүүбүздөн көрүңүздөр. Hyperloop компаниясы өтө тез жүрүүчү транспортты 5 жылдын ичинде ишке киргизүүнү пландаштырууда. Компания бул транспорттун түрүн элге биринчи жолу шаршемби күнү Лас-Вегастын сыртындагы чөлдө көргөздү. Hyperloop жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү атайын турбанын ичиндеги капсулалар аркылуу добуштун ылдамдыгынан да тез жеткирет. Долбоор натыйжалуу ишке кирсе, Лос-Анджелестен Сан-Францискога чейин 560 чакырымга созулган сапар жарым саатка гана созулат. Google компаниясынын инженерлери мүнөздөрдү көрсөткөн жаңы 13 символду ачыкка чыгарды. Алар аялдардын ар кандай кызматта иштей аларын жана теңчиликти чагылдырат. Жаңы дизайнда униформа кийип турган дарыгер, окумуштуу жана бизнес аялдардын символдору бар жана алар Unicode консорциум аттуу символдорду тескөө уюмуна жөнөтүлгөн. Google символдор аялдар ар түрдүү кызматта иштей ала турганын жана кыздарга максатына жетүүгө түрткү болоруна ишенишет. Роботтар адам баласынын ордун ээлей алабы? Вашингтон университетинин окумуштуулары ойлоп чыккан робот кол компьютердик программа аркылуу ар бир үйдө табыла турган буюмдарды колдонуп көрүштү. Робот кол бир нече жолу ката келтирип, бирок акырында буюмдарды колдонууну үйрөнгөн. Англия премьер-лигасынын соңку оюндарын билип алалы. Манчестердин атаандаш командалары Сити менен Юнайтед 2-4 орунга чыгып, Чемпиондор лигасына илинип калууга умтулууда. Бул үчүн Юнайтед бормасы жеңиши керек жана алар Сити Свонзиден утулса экен деп үмүттөнүшөт. Швециянын чабуулчусу Златан Ибрахимович Пари Сен-Жерменден легенда катары кетем деп айтты. 34 жаштагы оюнчунун франциялык чемпион менен келишиминин мөөнөтү жайында аяктайт. Бул клуб үчүн Ибрахимович 178 оюнда 152 жолу гол киргизип, чынында эле легенда болду. Ал Манчестер Юнайтедке, Лос-Анджелес Галаксиге же Миланга барышы мүмкүн. Кениянын Риодогу Олимп оюндарына катышуусу күмөндүү болуп турат. Допингге каршы дүйнөлүк агенттик өлкө козуткучтар боюнча эл аралык эрежелерди бозду деп тыянак жасады. Эми эл аралык Олимпия комитети Кениянын Олимп оюндарына катышуу маселесин карамакчы. Жаңылыктардын соңунда аэропорт терминалында өтө эле узак күтүп калган жүргүнчүлөрдүн кылыгын көрүңүздөр. Вьетнамда учакты күткөн жүргүнчүлөр жылма жолго отуруп алып, кайык айдагандай, сууда сүзгөн болуп, бийлеген болуп, өздөрүн камерага тартышкан. Бир топ зеригишсе керек. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге салам. Дарегибиз BBC Кыргыз Chekit.com. Ал жакта бүгүнкү форум боюнча толугураак маалымат алып, министр менен, элчилер менен маектерди көрө аласыздар. Лондондо командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аны алып барган Акчылпон Койчиева. Дем алыштар көңүлдүү өтсүн.